Şu dual граница болуп турат азыр бизде. Муналар ашынан бияк меники, бияк тажиктики. Кайсы? Булар да качып кеткендер, жок уруштан кийин жок эми биттекте эркектер келип. 3 баланын атасы Көктерек айылынын тургуну Жеңишбек Кенжаевдин дубалдаш кошунасы тажикстандыктар. Ата энеси башка айылда, келинчеги балдары менен Баткен шаарында. Анын үйү 16 сентябрда тонолуп өрттөлгөн. Азылга чейин бүтүрүп беребиз депти да. Эми Кудай билет, эми качан бүтөт, качан жок, эми бүткөнү көрүп жатабыз, эми качан бүтсө. Эми ушу үй бүтсө алып келебиз эми. Каяка? Былтырдан бери ушул жашоодо. Туруктуу жашоо жок да бизде былтырдан беричи. Буяка качабыз, буяка качабыз. 14-17 сентябрдагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда бул 18 үйлүү Көктерек айылындагы баардык үйлөр тонолуп, өрттөлүп, 15 жашоого жараксыз болуп калган. 2 автоунаа, 15 бодомал, 10 чакты кой уурдалган. Мынау үйдүн ичиндеги бүт биринчи мына душтагы арестондорго чейин чыгарып алып, үйдүн ичин тоноп туруп, анан кийин бакалашкаларга чачып өртөп салган үйлөрдү бүт баарын. Комиссия түзүлүп келип, 3 үй ремонтко жарактуу, калгандары сноска берилди. Бул жак мындай Тажикстан ортосунда болгондуктан кооптонуулар бар, бирок ошого карабай биз ушул жерибизди сактап калышыбыз керек. Бул биздин жерибиз деп бүт баары эле үйлөр салса келип жашайбыз деп турушат. Көктерек айылында 18 үйдө 100гө жетпеген калкы бар. Мектеп, ФАП сыяктуу социалдык мекемелер үчүн 3 чакырымдай жол басып, Тажикстанды аралап өтүшү керек. Учурда айылдаштар бири-биринин абалын онлайн сүйлөшүүдө гана сурап турушат. Соңку куралдуу кагылышууда 136 миңден ашык адам эвакуацияланган. Алардын 4 миңден ашууну дале болсо үйүнө кайтып бар элек. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, алардын 278и убактылуу кабыл алуу жайларында, калган 3725 адам башка жарандардын үйлөрүндө жашап жатат. Сентябрдагы чек ара жаңжалында коопсуз жайга чыгып кеткен көктеректиктерден азыр айылда дээрлик эч ким жок. Айылдагы жараксыз болгон үйлөрдүн курулушу али баштала элек. Иш мындай ыргакта жүрсө, бийлик айткан 2 ай мөөнөттү курулуш аяктоосунан күмөндешет жергиликтүү тургундар. Мындай абалды 30 октябрда жеринде көргөн. Министрлер кабинетинин төрагасы да иштин ыргагына ыраазы болгон жок. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, Акылбек Жапаров кыйраган турак жайларды калыбына келтирүү, курулуш, жай баракат жүрүп жатканын сынга алып, тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилиги каралаарын эскертти. Кабыл алынган чечимдердин так жана убагында аткарууда турат. Кечетен бери электи дээрлик сиздин көпчүлүктөрүңүз менен кыдырып чыктык. Курулуш иштери кандай жүрүп жатканын көрдүк. Курулуш иштеринин жүрүшү абдан жайда. Мындай болбойт, урматтуу жетекчилер. Муну эмки отурумда уже персоналдык ар биринин жоопкерчилигин карайбыз. Маалыматка ылайык, Баткенди калыбына келтирүүгө бөлүнөт делген 4-8 миллиард сомдун 4,1 миллиарды тиешелүү мекеме органдардын эсебине түштү. Аймактын социалдык экономикалык өнүгүү программасын ишке ашырууга 250 миллион сом бөлүнгөн. Капиталдык салымдар беренесинде каралган 3 миллиард сомдун 1,3 миллиард сому каржыланган деп жазылат өкмөт тараткан маалыматта. Атайын эсепке элден 330 миллион сомдон ашыгыраак каражат чогулду жана анын 138 миллиондон ашыгы жабыркагандарга кенемте катары таратылып берилди. Кыргызстандын айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан, анын 423-ü жашоого жараксыз болуп калган. 238 үйдү оңдоого муктаж. Бийлик жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылган. Озоди радиосу Тажикстандын айылдарында да турак жайлар талкаланганын жазган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.